Бүгін сіздермен бір лампаны екі жерден башқару схемасын қарастырalım. Лампаның екі жерден башқару схемасы негізінен проходной переключатель деген элемент арқылы жоғалады. Проходной переключательде екі клавишалы өчіргіште бір кіріш контагы, екі шығыш контагы бар. Бірақ айырмасы абдан қызықты контакт бар. Клавишаны басқанда бұл контакттан бұл клавиша екінші контактқа секіреді. Басқанда секіреді. Дағы бір жолы бассаңыздар қайралы бұл контакттан бірінші башталғыш клавишаға контактқа секіреді. Ошондой басқанда қайрадан бұл жерден екінші контактқа секіріп, контакттары қызықты форматта переключение болады. Проходной переключатель бір клавишасы бар. Бір клавишалы өчіргіштен айырмасы, анда өйді ылдый қараочу стрелкалар бар. Ошол стрелкалар арқылы сіздер проходной переключательді танысаңыздар болады. Бұл элементті электр схемасына қандай форматта тұташтырасыздар? Көрсеттім. Бұл электр схемасында бізде фаза бар, нейтрал бар, автоматтық өчіргіч Q автоматикасы менен жана SA деп проходной переключатель электр схемаларында көрсөтүлөт. Схемада мындай форматта белгиленет. Лампаны екі жерден башкаруу үчүн сиздерге екі проходной переключателден турган комплект керек. Ушул екі проходной переключатель аркылуу екі жерден лампаны башкара аласыздар. А схемасы кантип чыгылат? Фаза барат автоматтык өчүргүчкө. Автоматтык өчүргүчтөн фаза чыгып, биринчи проходной переключательдин кириш контагына туташтырылат. Биринчи проходной переключательдин эки чыгыш контагы экинчи проходной переключательдин эки чыгыш контагына туташтырылат. Экинчи проходнойдун кириш контагын сиздер лампага алып барасыздар дагы, лампанын аягын нольго туташтырасыздар. Келгиле схеманы иштетип көрөлү. Автоматтык өчүргүчтү өйдөгө көтөргөндө ток переключатель аркылуу өтөт дагы, бул жерде токтойт, себеби үзүк. Сиздер биринчи проходной переключатель басканда контакт ылдыйынан өйдөгө секирет дагы, лампага ток бара баштайт. Экинчи проходной переключательге келип, бул экинчи проходной переключательдин клавишасы басканда контакт ылдыйга секирет. Лампа өчүп калат, себеби үзүк пайда болот. Эгерде дагы бир жолу бассаңыздар, биринчи проходной переключатель контакт өйдөн кабылдан ылдыйкы контактка секирет дагы, лампага кайра ток барып, лампа иштей баштайт. Экинчи проходной переключательге келип басканда контакт ылдыйдан кайра өйдөгө секирет дагы, лампага ток барбай калат дагы, лампа өчүп калат. Мына ушундай форматта лампаны эки жерден башкарсаңыздар болот. Келгиле сиздер менен электромонтаж схемасын караштырып көрөлү. Проходной переключательдин электромонтаж схемасы мындай форматта көрүнөт. Бизде электрощиттен питающий кабель келет распоред коробкага. Распоред коробкага дагы эки проходной переключательден кабелдер келет. Жана лампадан дагы кабель келет распоред коробкага. Кабелдердин ичинде 3 провод бар. Күрөң фаза, көк 0, сары жашыл провод. Бул бизде заземление. Бул жердеги распоред коробканын ичиндеги проводдорду кандай форматта туташтырабыз бири-бири менен? Электр схемасы бизге жардам берет. Фаза автоматтык өчүргүчкө туташтырылды. Вводной кабелдеги фаза автоматтык өчүргүчкө туташтырылды дагы, күрөң провод автоматтык өчүргүчтөн чыгып, питающий кабель аркылуу фаза распоред коробканын ичине келди. Фаза автоматтык өчүргүчтөн чыкты дагы, биринчи проходной переключательдин кириш контагына туташтырылды. Биринчи проходной переключательдин кириш контагы бул жерде. Келгиле кириш контагына күрөң проводду туташтыралы дагы, питающий кабелдин фазасын күрөң проводко туташтырып, проходной переключательдин киришине фаза бердик. Биринчи проходной переключательдин эки чыгыш контагы экинчи проходной переключательдин эки чыгыш контагына кошулушу зарыл. Мына эки чыгыш контагы. Бул чыгыш контакттарына калган көк жана сары жашыл проводдорун туташтыралы. Туташтырдык. Экинчи проходной переключательдин
эки чыгыш контагы бул жерде жайгашкан. Сары, жашыл жана көк проводдордун алганы туташтыралы. Эми распоред коробканын ичинде эки проходной переключателин бири-бири менен көк жана сары, жашыл проводдорун бири-бирине туташтырабыз. Туташтырдык. Бул жерде экинчи проходной переключателин чыгыш контагынан лампага барат бир провод. Бул жерде чыгыш контагы күрөң провод аркылуу лампанын күрөң кириш контагына туташтырылат. Коштук. Лампанын аягын нолго туташтыралы. Лампанын чыгыш контагы көк провод аркылуу барып, питающий кабелдеги нолго туташтырылат. Жана лампанын сары, жашыл проводун биз сиздер менен питающий кабель аркылуу келген заземление проводуна туташтырабыз дагы. Ушундай форматта эки жерден бир лампаны башкаруучу проходной переключатель аркылуу схема чогулат. Келиңиздер, бүгүн биз сиздер менен бир лампаны эки жерден проходной переключатель аркылуу башкаруу схемасын чогултуп көрөлү. Бул стендте бизде 2 штук проходной переключатель бар. Бул проходной переключательдерге распоред коробкадан 3 проводу бар кабель келди ар бирөөсүнө. Жана 3 проводу бар кабель лампага барды. Ошондой эле распоред коробкага электрощит тараптан бизде ток булагы келди. Бул жерде дагы сары, жашыл провод бул заземление, жердештирүү проводу. Көк провод бизде нейтрал, нол проводу болду. Ак провод болсо бизде фаза болду. Бул жердеги схеманы кантип чогултабыз? Эгерде сиздер распоред коробканы чогултуу жолун жеңилдетем десеңиздер, дароо эле лампанын жердештирүү проводун питающий кабелдеги заземление жердештирүү проводуна туташтырып койсоңуздар, проводдордун саны азаят. Ошондой эле форматта сиздер лампанын көк проводун питающий 0 проводуна туташтырып, проводдордун сандарын азайтып койсоңуздар болот. Туташтырдым. Эми болсо бизде лампанын бир проводу калды. Ошондой эле проходной переключательдердин проводу жана питающий фаза калды. Эми бул жерде проходной переключательде бир вход, бул входту ак провод катары кылайын деп чечтим дагы, көк менен сары, жашыл проводту болсо эки чыгышы катары кылдым. Мен биринчи проходной переключательге фазаны алам дагы, анын кириш контагына туташтырам. Экинчи проходной переключательде дагы менде сары, жашыл провод менен көк провод, бул чыгыш контакттар болду. Ошолго байланыштуу сары, жашыл проводко экинчи проходной переключательдин проводуна туташтырдым. Биринчи проходной переключательдин көк проводун экинчи проходной переключательдин көк проводуна да туташтырам. Туташтырдым. Менде болсо экинчи проходной переключательдин чыгыш ак проводу калды дагы, ал ак проводду лампанын ак проводуна туташтырам. Мына ушундай форматта бизде лампаны эки жерден башкаруу схемасы чогултулат. Келиңиздер, бул схемасын текшерип көрөлү. Мен мультиметрдеги 10 метр прозонкасын колдонуп, азыр автоматтын ылдыйына 10 метрдин бир шубун туташтырып, 0 шинасына экинчи шүптү туташтырып, лампанын каршылыгын көрдүм. Биринчи переключательди басам. Каршылык жоголду. Демек лампа өчөт. Экинчи проходной переключательдеги клавишаны бассам, лампанын каршылыгы көрсөтүлдү, лампа иштеди. Дагы бир жолу бассам биринчине, каршылык жоголду. Экинчини бассам пайда болуш керек. Пайда болду. Демек бизде электр схемабыз туура иштейт экен. Мультиметр аркылуу вольтметр куралын колдонуп, биздин жаккан стендке ток булагы келгенин байкайлы. Вольтметрдин бир шубун 0го туташтырып, экинчисин автоматтын өйдөсүнө туташтырганда 238 вольт келип атат. Жакшы, автоматтык өчүргүчтү көтөрөйүн. Автоматтык өчүргүчтүн астындагы напряжениени текшерейин. 238 вольт кайра чыгып жатат. Демек, азыр мен проходной переключательдин клавишасын басканда лампам иштейт. Иштеди, өчтү, иштеди, өчтү. Мына ушундай форматта лампанын эки жерден башкаруу схемасы чогултулат. Сиздерге ушундай форматтагы видеолор жакса, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Кийинки видеодо биз сиздер менен бир лампанын 3 жерден башкаруу схемасын караштырабыз.